Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы биздин каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулар. Көңүл буруңуздар, учурда биз Чүй облусунун чыгыш тарабы Ысык Ата районунда жүрөбүз. Ысык Ата районуна караштуу Ивановка айыл өкмөтү Лесхоз айылынан сатыла турган участок толук бүт эле үйү бар экен. Дарегин түшүндүрөйүн, Бишкек шаар тараптан келсеңиздер, Ивановка айылынын центринде мечит бар. Мечиттен өтүп эле светофор менен өйдө тарапка, станция Ивановка тарапка карап жүрөсүздөр. 4 километрде жүрсөңүздөр Лесхоз айылы оң тарапта келет. Мына ушул Лесхоздон сатыла турган участок бар. Дал ушул тарап менен чыгасыздар. Мындан ары өтсөңүздөр Ивановкадан чыгып, Токмок, андан ары Кемин, Ысык көл тараптарга кетесиздер. Эгерде Ысык көл тараптан, Кемин тараптан келсеңиздер, анда Ивановканын киришинен светофордон сол тарапка бурулуп киресиздер. Урматтуу мекендештер, сиздер Ивановкадан өйдө тарапка, станция Ивановкага карап чыксаңыздар, Ивановканын чыга беришинде чоң канал бар. Каналдан өйдө тарапка дээрлик бир 4 километрдей жүрсөңүздөр, станция Ивановкага жетпей, оң тарапка, Лесхоз тарапка карап бурула турган ушул жол бар. Мына ушул жол менен келе берсеңиздер, 700-800 метрден кийин дал мына ушул Лесхоз айылына келесиздер. Бул тараптан түп-түз айылдын өйдө тарабына чыгып кетет экен. Сиздер тетиги жерден бурулуп туруп эле кайра мына ушул Ортоңгул көчөсү менен кирсеңиздер, проектируемый 126 даректеги үйгө карап барасыздар. Дээрлик бир күнбатыш тарапка карап 100-200 метрдей эле жүрсөңүздөр, перекресток келет экен, көчө кесилишет. Оң тарапка бурулсаңыздар, экинчи участок. Урматтуу мекендештер, мен сатыла турган үйгө да жетип калдым. Азыркы көрсөткөн дарек менен сиздер күнбатышты карай мына ушул централдык жол менен келсеңиздер, бул жерде кесилиш келет экен. Мынакей оң тарапка, анан сол тарапка бурула турган. Сиздер келип туруп эле күнбатышты карап келгениңиздерде оң тарапка буруласыздар. Бурулсаңыздар, бул угловой участок эмес, ушунан кийинки 6 сотук жерде салынган мына ушул үй сатылат. Мен жакыныраак барып дарегин сиздерге толугураак түшүндүрө берейин. Бул проектируемый көчөсү 126 дарек болуп калат экен. Дал мына ушул толук курулуп бүт элек жаңы салынган үй сатууга коюлуп атат. Эгерде арзан үй издеп жүрсөңүздөр, анда мына ушул видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Участогу 6 сотук жерде жайгашкан. Участогу квадрат, туурасы 20 метр, узуну болсо 30 метр чыгат экен. Мен сиздерге участогунун башталыш аяк жактарын бир сыйра көрсөтөйүн. Мына ушул үйдүн артынан 70 сантиметр чыталып туруп салынган экен. Ушул жерден башталып 20 метр ушул тушка чейин болуп калат. Бул туштан тетиги дааратканага чейин, туалетке чейин, андан бuyагы 20 метр. Мына ушул көрүп турган временкадан 1 метр бери. Кыскасын айтканда, документи боюнча туурасы 20 метр, узуну 30 метр чыгат экен. Үй болсо түндүк батыш тарабына салынган. Кыскасын айтканда, дарбазадан киргенде сол тарапка бурчка салынган экен. Үйдүн узун туурасы 16га 7, туурасы 7, узуну 16 метр экен. Жалпы узунунан бир коридор, веранда, санузел, спальный, андан кийин кухня, анан зал болуп салынган. Участогунда пока эчтеке курулу элек. Бул жагында фундаменттери бийик, кам кирпичтен салынып тур. Үйдүн үстүндөгү, мына жерде терезенин үстүндөгү бетондор дагы куюлган. Үйдүн фундаменти бир 1 метрдей бийик куюлган экен. Мен эми сиздерге ичине кирип бир сыйра көрсөтүп чыгайын, кандай планировкада болгон. Киргениңиздерде сол тарапка да узун коридор уланат экен, оң тарапка да узун коридор уланат. Бул жагы жөн эле коридор бойдон эле калмак экен. Ал эми сол тарапта болсо, бул жака санузел. Бул жерде 1 эшик, 2, анан 3 эшик калтырылган. Жүрүңүздөр, комнаталардын ичтерин көрсөтөйүн. Комнаталардын иштери бир 3-кө 3,5дан бөлүнгөн. 3 бөлмө. Могул биринчи бөлмөсү бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү экен, спальный. Узуну 3 метр, туурасы бир 3,5 метр чыга турган бөлмө. Балким 3 метрден дагы ашыгыраак чыгып калат. 1,5 кирпич, мындай кам кирпич менен салынган. Кыскасы, дубалдары туруп калган, эми стропилаларын көтөрүп, үстүнү жапмакчы экен. Ортодо ушул кээ бирде пикирлер өзгөрүп, комнатаны чоңойтобуз, кичинертебиз деген пикирлерден улам бул жерин учурда токтотуп турат экен. Ал эми быйыл курулуш ушинтип аяктаптыр. Эми алсаңыздар, булду толук бүтүрүп алсаңыздар болот экен. Ал эми бул спальныйдан чыкканда бул жерде туурасы бир 1,60, узуну бир 2 метрдик санузел место калтырыптыр. Бунун жанында болсо дагы бир эшик. Эшиктен кирсеңиздер, бул жери кухня, мынакей тамактануучу жай. Бул ушул бөлмө менен ата-энелер уктоочу бөлмөсү экөө размерлери окшош эле дээрлик. Так, кийинки бөлмөсү бул болсо чоң зал, 6га 3,5, мынакей.
Burası 3,5, uzunu 6 метр. Бұл қонақтардың бөлмесі. Бұл жағында болса, қаласаңыздар, астынан погреб жасап, бұл жағына астына кладовка қылып тағын істетсе болады екен. Учурда временный жауап қойыпты. Мынакей. Эме стройка дээрлик кирпичтер көтөрүлүп калган, сырткы дубал, ортоңку дубалдары, перегородкалары 1 метр калыптыр. Басын айтайын эми сиздерге. Басы $20,000 сурап атат. Кызыккандар болсо, экран астында телефон номерлерге чалып байланышып көрсөңүздөр болот. Светтер тартылган, суу келиптир чоң көчөгө, централдык көчөгө. Үйгө эми өзүңүздөр тартып алсаңыздар болот. Жаңы конуш, эгерде келип ушул жерде жашайм, арзан үй участогу менен алам десеңиздер, анда мына ушул үйдү көрүңүздөр. Басы $20,000 кеми бар. Алмашуу варианттарындагы карайбыз деди. Аны эмнеге алмашат, аны өзүңүздөр ээси менен сүйлөшүп байланышып көрсөңүздөр болот. Мынакей, ушул тушка чейин барат экен. Бул туштан болсо, тети кум шагыл бүткөн жерге чейин, нар жагы кайра 30 метр кетет. Мына ушул участогу. Кенен, бак-сак кылсаңыздар дагы, кошумча курулуш кылсаңыздар дагы участогу кенен экен. Телефон номерлерге чалып байланышып көрүңүздөр.